Assalamu alaykum. Amansızlar hurmatly Tezkavar kanalının görüşçüleri, salamatsızlar be? Kutmandı gününüzler menen. Biz Karasu jergesindebiz. Karasu'nun Telman 2 ayılında satıla turgan uy var eken. Oştan çıkıp Karasu'ga kirip gelesizler. Telman'ın gireverişinde Kırgız Munay zapravkası var. Andan ötüp oң tarafka burulasızlar. Uşul köçemenen jüresizler. Bul jagı Telman 2. Туғандар сатыла тұрған үйге улам жақындап келе жатамын. Мына ул ортоңқы көчө менен, Телман 2-нин ортоңқы көчөсү менен түп-түз аягына чейин жетип келдик. Эң аягына келип, анан оңго бурулат экенбиз. Дагы жогору чыга берет экенбиз. Мынакей туғандар, келип калдым. Тетиги жерден ушул көчөнүн аягына чейин каналга жетип келип калдым туғандар. Жолдун оң жагында 2 катар үй жайгашыптыр. Bir участокто 2 үй бар экен туғандар. Мына ол бир үй сал чоңурагы, а бул экинчи үй. Кичинереги туғандар. Экөөнүн ортосуна дарбаза коюлуп, анан арка жасалыптыр. Мындан кийин бир үй бар экен, андан кийин бул жерде мына талдардын алдында чоң канал. Жанагы чоң канал ушул жерден өтөт экен. Үйгө көңүл буруңуздар. Бул үй сиздерге жакса, сүйлөшүп көрөсүздөр, төрүндө сарайы да бар экен. Азыр эси мени ушул жерде күтүп алды, экөөлөп көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Болуп атабы? Болуп атат, секин Аллага шүгүр. 2 үйдү тең сатасыз. Ооба, 2 үйдү тең сатам. Бул үйлөрдүн дубалы эмнеден курулган? Камкыштан. Камкыштан курулган. Сырткы фасатын травертинби, декорбу? Травертин. Травертин тарттырган экенсиздер да? Азыр бу жерде жашайсыздарбы? Жок. Жашабайсыздар? Авам жашайт. Убактылуу эле. Убактылуу эле. Жакшы. Үйлөрдүн крышалары көрүп турасыздар, шифер менен жабылыптыр. Терезе рамалары жыгаштан экен. Азыр кирип чекеден көрүп чыгабыз. Фасадты житки травертин менен жасаптыр. Анан үйдүн алдында навес, арка, үстү поликарбонат менен жасалыптыр. Көк түстө экен. Дарбазасы заманбап, чоң, жакшы, гүлдүү дарбазалардан экен. Анан бул жерде крантан суу чыгып турат экен тугандар. Жүрүңүздөр. Кирели көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул үй сиздердин бала чакаңыздарга куттуу үйлөрдөн, тойлор боло турган үйлөрдөн болсун тугандар. Кирип келдим. Үйдүн короосундабыз. Жер канча сотик? Документ 6 сотик. Өзү 8 сотик. 8 сотик чыгып калабы? Ооба, чыгып калат. Кызы китеп боюнча 6 дең, биягы? 6. Жакшы. 2 үйдүн ортосуна мына көрүп турасыздар, стяжка куюлуптур, ортосу лотокчу экен. Арка аябай чоң жасалыптыр. Бул жерге үйдүн алдында бир 3-4 машина кенен батчуда экен. Төрү бүт сарай. Оң жактагы биринчи үйдү биринчи көрсөтөлү. Эшигиден кире беребиз. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Канча комната бул үй? 3 комната. 3 комната. Кичинекей үй. Бул жагы веранда, кире бериш экен тугандар. Рамалары бүт жыгаштан жасалыптыр. Потологу пластик каражаттарынан жасалыптыр. Эшиктери жыгач экен. Бөлмөлөрдү бир чекеден тааныштыралы. Мына төрдөгү бөлмө. Бул бир бөлмөсү экен, Так, 4-кө 4,5 размериндеги бир бөлмө. Поло ДСП экен, дуал обой, потологу МДФ окшойт же. Армстронг бу. Армстронг экен тугандар. Эми оң жакка киребиз. Бул жакта, көчө жакта 2 бөлмө бар экен, катар жайгашыптыр, кирме чыкма бөлмөлөр экен тугандар. Мына. Отурган үйлөр экен, булар, Ооба, отурган үйлөр. Мына бул чакан биринчи бөлмөсү тугандар. Узун туурасы 3,5 3,5 экен. Бул болсо 3,5 4 экен тугандар. Экөөндө тең бирден терезеси бар экен, потолоктор Армстронг, бирөөсүндө обою бар, бирөөсүндө обою жок, ортосунда печкасы бар. Полу ТСП экен. Ушул 3 бөлмөлүү биринчи чакан үй экен да. Эми экинчисин өтөлү. Экинчиси мына төрдө сол жакта жайгаштыр. Бул чоңурагы. Ал үчүн мына тепкичке киребиз. Тепкичтен көтөрүлүп чыгып ичине кирип бөлмөлөрдү көрүп чыгабыз. Эшиги чоң эшик экен. Бул жер бут чечмеси, прихожкасы кирип келдик. Бул болсо коридор экен, Ооба, коридор туурасы 2 метр экен. Бул жакта да кирме чыкма бөлмө бар окшойт. Азыр чекеден көрө беребиз. Оң жактагы биринчи бөлмө. Бул отурган үй экен, бул дагы. Мына салатовый светте жасалыптыр. Көрүп турасыздар, обою жок, 2 терезеси бар. Пол эмне пол? Бул жыгачпы же ДСП? Жыгач. Жакшы. Биякта лампочкалары дагы жок экен, Биякта жашабайт. Бул жашабай эле жөн эле чаң басып эле турат турбайбы? Төрдөгү бөлмө. Бул кандай? Зал экен, Зал экен тугандар, чоң бөлмө экен. Узун туурасы 6,5 4 экен тугандар. Мында ушу сарай жагында бир терезеси бар экен. Потолокту мынандай МДФ каражаттары менен жасап, полуна ДСП кагып, краскалап коюптур.
Жақсы. А бұл жағына стенка тұрады, оқшайды? Бұл чоң бөлме oldu. Елме сол тарапта дағы 2 бөлме бар екен, кірме шықма. Бұл біріншісі отырған екен, бұла? Так. 4.20-ға 3,5 екен туғандар. Мұнда 2 терезесі бар екен, ортада бір печкасы бар. Төрде, ошондай размерде дағы біреу бар екен, Бұл қызыл түстегі паласаты, гүлдуа бойларымен жасалыптыр, патологиядағы Армстронг, қолы ДСП. Келбеле арчып тазалап кирип жашай берет экенсиздер да туугандар. Ушул 4 бөлмөлүү үй экен, наркы 3 бөлмөлүү үй экен да. Бир үй бүлө, чоң үй бүлө кенен жашай берсе болот экен туугандар. Эми сарайга өтөлү. Ой, сарай бүт айландырылып, салынып курулган экен да. Үстү бүт чөпкана дең. Ооба, чөпкана, чөп жийсиң. Мына үйдөн башталат экен. Так, караңыздар. Буга деле, мал деле байлана эле экен. Үстүнө чөп деле жийиле эле окшойт, Салынган бойдон. Салынган боюнча турат. Крышасы бүт тыныке менен жабылыптыр. Арка боковойлору бүт камыш менен капталып жасалыптыр, туугандар. Бул жагы бул үйгө чейин келип уланып такалат экен. Көрүп турасыздарбы? Ичи бүт сарайдын ичи самандуу сары топурак менен шубалыптыр. Бул жака эми акырлары деле жасала эле экен, Просто навес экен да, Ана бурчтагы ичкеридеги эмне? Туалет. Туалетпи? Нерде душ бар. 5 метр көбөлөнгөн. Душ. Баня душ болот тең биягы. Ошо чукулап даярып койгонбуз да, ошо ортосунда суу кеткен жерем бар. Мына жерде. Душ болот тең. Ооба. Бул жерде эми тосуп туруп ичин кафелдеп жасап алыш керек экен. Эшигин кой, Сууну киргизип аристонду кой дең. Жакшы, мына жагына атайын кичинекей фундаментти дагы куюп коюптур туугандар. Бул жерде эми душ кылып алат экенсиздер да. Агабыздын планы ушундай экен. Мына сарайдын жыгачтарын дагы бир катар карап коюңуздар туугандар. Ошо жыгачтары дагы бүт кыналып жасалган экен. Сарай негизи жакшы курулуптур, үйгө уланыптыр. Айландырып курган экен да. Анан үй менен сарайдын алдында мына бош жер тилкесин бир аз огород кылып пайдаланса болот экен, Бактарак кылып дегендей. Үйдү канча дейсиз эми ушу турушунда сарай парай 2 үй $50,000 деп атабыз. $50,000 деп атасыз. Кеми барбы? Эми эгер үй жакса сүйлөшөбүз, түш беребиз. Сүйлөшөбүз, түш беребиз. Варианттар деле бар. Варианттар деле бар. $50,000 варианты бар, кеми бар. Ооба. Эмне вариант кылабыз? Машина, шаардан квартира. Шаардан квартира болсо сүйлөшөбүз. Бишкектен Оштонбу? Оштон. Оштон квартира болсо сүйлөшөбүз дең, Ооба. А так $50,000 кеми бар экен да. Документтер кандай? Документтер жакшы, полный. Залог, арес дегендей. Тазабы? Таза. Өзүңүздөрдүн атыңыздарда? Ооба. Кошуналар жакшы элеби? Кошуналар зор вообще. Зор экен анда. Анда мен жыйынтыктайм. Үй кимге болсо дагы куттуу үйлөрдөн болсун туугандар. Биз бул үйдү ошо колдон келишинче кандай болсо ошондой болгондой көрсөттүк. Эми чыгып бара жатабыз. Мына бул көчөсү. Бул жагы каналга чыгат. Мына канал. Бул жагы болсо түп-түз барып жанагы эле келген жол менен ылдыйдан солго бурулуп, кайра Кыргыз Мунайга чоң трассага чыкса болот. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.